Достор, кандайсыңар? Мен азыр Cloud Gate'те жүрөм. Так, азыр мен бул жерде кимге жолугам айтайынбы? Силер көпчүлүгүңөр таанып калдыңарбы? Шамурат деген иним бар. Мына ошол иниме жолугам. Алыстан эле таныдым. Кече Чикагога келишкен болчу. Бул жакта командасы менен жүрөт. Шан. Хай. Кандай? Жакшы. Сонун мына Шамурат силердин Шамуратыңар. Кандайсың? Жакшы. Welcome to Chicago, Кыргызстан. Кепка сонунго? Классно. No. Бул жерде дагы. Вау. Сени көргөзүп коеюн да көрөрмандарыңа. Уже сен жылдыз болуп калбадыңбы? Болуп калды. Сени жылдыз кылып салбадыкпы? Кандай, жакшы келдиңби? Жакшы. Да, канча мүнөт убактыбыз бар азыр? Примерно бир жарым саатча бар. Кандай сенин командаларың? Менин командаларым мисалы үчүн кээ бирөөлөрү жанагы Skydeck кетишкен да. Алар группа болуп кетишкен. Менин группам суу издегени кетишти. Кака кетишти? Суу издегени. Суу издегени. Байкуштарым, сен айтсаң бир блокту машинага салып коймокмун. Бүгүн күн сонун болду, бирокчу. Биз дагы Чикагода суук болуп жүрө берип, бул жака Мичиганда деген суук болуп жүрө берип, бул жака келсек башкача болду да бизге. Азыр 24-25 көрсөтүп атат да. Биздин температура. Бизде азыр Мичиганды карасам ушул турушта 11. Бирок эртең кайра күн мындай аба ырайы мындай болбойт. Болбойт, ооба. Бүгүн аябай сонун погода болду да. Биз даунтаунда турабыз азыр. Сен дагы суусадыңбы? Машинада суу бар. Мен жакшы эле. Барып келелиби? Сүйлөшкөнчө, Өтө суусап. Thank you. Өтө суусап калган экен да. Сен бир көтөрүп ич койдуңбу? Бул катардан суу деле тиги эмеге барыш керек да? Маркеттерге. Ошол. Мен суу ала келет элем. Мен деле шашылып чыктым. Сага эмне керек, эмне деп сураганга үлгүрбөй элечи. Жок, өзүңүз келгениңиз азыр. Ошо бирок өзүң деле зорго келдим. Жезеңе рахмат, Бакыш. Мени кыйналбасын деп эме кылып өзү алып келип. Бул жерден парковкадагы алыста да. Өтө кыйын экен бул. Анан мен сенин 35 мүнөт убактың бар, мен келип парковкага коюп бияка саат түшкөн жеткиче уже канча саат убакыт өттү. Мен айткан жериңизге барат элем. Ой, сени кантип мен тем более Чикагода жаңысың бир жерге келдим белгилем. Азыр бизде технология өнүккөн заманда. Сага ишенсе болот, бирок сен баардык нерсени өзүң табасың. Мына силердин графигиңер бар да, тим менен жүрөсүңөр. Ооба, бизде график болгон үчүн ошо бир аз башкача болуп калат. Кандай эме кулагың кандай болуп калды? Азыр кулагым азырынча билинбей эле, эгерде мындай шамал болуп суу кирген болсо билинет. Анан душка киргенде эчиаттап атам. Сен жана мен айтканды тагып атасыңбы, колдонуп атасыңбы? Жанагындай баягы сууда сүзгөндөрдүк бар экен го ошону алдым да. Ооба, ошондой. Душта деле, сууда деле ошондой. Боло берет экен ошол мындай. Сизнекей эле. Вот ошону коюп мындай душка түшсөңүз деле мындай өзүңүз жакшы болот экен да. Кээде жууганда да душка киргенде суу кирип кетчү да ичинечи. Оңой эле. Ооба. Менде жанагы ичиндеги калбай калган экен да. Машинагычы жарылып калбай калган экен. Азыр ошону операция кылып кайра баштан оңдоп чыгабыз деп атышат да. Жана сөөгкө өтүп бараткан гнойчу ириң. Мындай мисалы үчүн жөнөкөй адамдардын кулагына суу кирсе, ал мындай кылып мынакка бурулуп бир өтүп кетиш керек да. Меники ириң ага берип ушул жерден мындай кесип койгон экен да, түздө өтө берген. Мына жердеги баягы жолдун ортосундагы бурум сөөктү алып койгон экен да, ириңчи өтө берип кайра. Азыр ошонун баягысы менен жүрөм да, ошол кыйнап койду кичине. Анан түндөсү кичине ооруйт, бирок азыр жакшы эле. Операция 16-майга боло турган болду. Мен өз программамдын правиласы боюнча учушум керек эле да. 24-майда учушум керек эле, жоксо ооба, 2-июньда. Азыр ушул менен мен июньдун, то есть июльдун 22-сине чейин чекке чыгып керек болуп калды. Себеби мага врачтар учканга болбойт деп атышат да.
ал самолетто 4 сааттан алыс учсаң, экинчи кулагың парчаланган жарасында отуп да. Себеби бир парчалана 4 саат гана чыдашы мүмкүн экен да. 4 сааттан ары бир кулак парчалана чыдабай калат экен да. Анан уже ушундай достор, силерге дагы чоң рахмат айткым келет. Биздин кыргыз мекендештер дагы аябай жардам берди да. Мен ошол бөлүшкөндөн кийинчи аябай чоң рахмат айтам. Ашан ал жерде көптөгөн биздин мекендештер негизинен аноним болушат да. Анонимдүү эле эме кылган жакшы көрүшөт. Мына арасынан мен окуп аттым. Ошол силердин кошкон Шамурат үчүн салымыңар 10 эсе болуп келсин. Анан эмеде Америкада кайрымдуулук кылуу бул аябай өнүккөн да, аябай бул түшүнүк кеңири жайылган. Бизде деле аябай жакшы өнүгүп келатат. Аябай көп американецтер, америкалык башка улуттун өкүлдөрү аябай көп жардам берди сага, Мен биринчи ушул жерлегилер айтышты да, шуну киргизели, ушуну кандай дейсиң дегенде мен эми өтө эле чоң нерсе катары кабыл алган эмесмин. Эми билген эмесмин да мынчалык менталитеттин күчтүүлүгүнү ал нерсегечи. Билбей эле жөн эле макул да киргизип кое бериңиздер дедим. Киргизишти. Саат өткөн сайын эле көбөйүп атат да. Анан сиз коштуңуз. Сиз кошкондон кийин кыргыздардын өтө чоң жардам берди. Кыргыздарга эфирден пайдаланып рахмат дейт элем баарыначы. Күткөн эмесмин бирок. Мындай аркаңда бир сен деген бир кыргызстандык баласың. Сага деген Америкадан бир адамдар эле ата-энелик кылып, сага жардам берип атат. Анан карасаң, сага кыргызстандык өзүңдүн мекендештериң кошулуп атат да аркаңда. Бул мындай башкача күч берет экенби? Менин деле мекендештерим бар, менин деле жардам бере турган адамдарым бар деп, Ушул жерден аттарын окуп алып ичинен өзүмдүн ичинде эле гонка кыла турган болуп калдым да. Кыргыздар менен американецтерди салыштырыпчы. Көрдүңөрбү достор? Мисалы арасында эң аз дегенде $10, $20 которгон адамдар бар. Бирок силердин ошол $10, $20 мисалы 5 адам, 10 адам кошсун дейле, канча доллар болот? Ошол эле учурда ал Шамуратка кандай сонун поддержка экен, не только финансовый, бул бала жалгыз сезбейт адамдарчы. Да, ушинтип жүрөлү. Будан кийин дагы ушинтип жүрөлү. Чоң рахмат барыңарга. Дагы эмне жаңылыгың бар? Каяка окууга тапшырып атасың? Мичиган штат университети, MSU деп, Michigan State University. Буюрса өтүп калдым. Документтер бүткөнү калды. Аз калды. Спец кандай? Лингвист, синхронист, переводчик. Бая видеода айткандай эле. Тил боюнча кетебиз дейм. Ушул багытта жөнөсөм буюрса. Ал мен университеттерим, мен өтүп аткан университет жакшы университеттердин бири, мыкты университеттердин бири. Дүйнөдө аты жазылган университеттердин бири. Буюрса аз калды. Сен мындай кантип өттүң, ошону айта кетпейсиңби? Эми эгерде башка бирөөлөргө болсо дагы мындай кеңеш болсун дегендей. Мени азыр көп жерден ушинтип чакыргандагы бир жагынан болду да. Көзү азиздер арасында жоксо башкалардын арасында пара олимпиадада күрөшөсүң деп. Ошол университет өздөрү баары рекрутинг деп коет го. Өздөрүнө тартып алышат. Ошонун артынан жүрөм азыр. Документтерди ошого бүтүрүп атам. Күрөш боюнча катышып, пара олимпиадада ушул университеттин атын коргойм. Анан экинчи боло турган нерсе ушул өзүмдүн мотивационный письмом бар эле, ошол жардам берди. Географиядан алган нерселерим, ушинтип мектепте алган нерселерим бардыгы жардам берди. Анан мынабы ушул жерде бизден келген программанын айдын эң мыкты окуучусу, мектептин эң мыкты деген окуучусу деген наамдар алган элем, ошолордун да пайдасы тийди. Кыргызстанга барып канча убакытта кайтасың кайра? Эми Кыргызстан мынау врачтар айтып атышат, сен биздин көзөмөлдө минимум 6 жума болосуң депчи. Ушул операциядан кийин операциям буюрса 16 май болот, ошодон кийин 6 жума турсам, примерно бир 45-46 күн турсам, анан Кыргызстанга барып, эми ал визанын бүтүшүнө карайм да. Кыргызстанга барып, тууган-уруктар менен жолугуп, бир сыйрадан анан визаны алмаштырып буюрса, визаны алып буюрса. Millennium Park'a sen gelgen bilin buga çeyin dele? Buga çeyin kelgen mi ba? 2-3 жыл келген буга чейин. Ушул жерде түшкөн менин Instagramда сүрөттөр бар. Ушул жерлерде түшкөн айланада видеосын тартып киргизген.
ушул жерге биринчи келгенде ойлонгон элем. Мешіт забывается деп. Анан өзүм айткам. Бул менин ийгиликтеримди башкарды депчи. Да. Бир жети болот буюрса ушул. Ошо бул жака башка жактан келген мына кара суук болуп, бар адамдар үйдөн чыкпай, бүгүн күн сону болду. Адам жол кайнайт, пробка деген. Зорго жеттим сага. Кече биз дагы Мичигандан келатканда даунтаунга кире бериште пробка башталган. Тейла убакыт ошол жерден кетип калды. Анан парковка табышы өтө чоң проблема болду. Канча студент келдиңер? Биз Мичиган штаты боюнча келдик 32. Бирок Мичигандан дагы башка мен билген дагы Flex программасын келбеп турбалар. Бир Айжигит деген балыкчылык бала келген Flex программасынан. Ал бул жерде эмес азыр кетип, сизди күттү болбой калды, кетип калды. Бакшы. Ошо башка кыздар да бар эле, алар дагы неме келбептир да. Эртең бүрскүндөн башка числолордо келебиз дейт да. Ошондо силер азыр бизде Flex программасынын принимающий организация PIO деген жерде көптөгөн программалар бар да. Биздики ASS болуп калат. WordLink дегендер бар, ошого окшогон. Ар ким бөлүнүп келет да. Бизде Flex эле болуп келбейт да, Flex'тин да өздөрүнүн ичинде өздөрүнүн отдельно разделдери бар. Ошолор ар бири бирден келет. Өйрөмдүн себептина ASS-ники Нью-Йоркко барышты, WordLink дегендер бар, башка PIO-лор бар, ошолор ар жактарга бара беришет да, анан башка числоолордо. Бизде Мичиган штаты боюнча ASS студенттери 32 экенбиз да, ошолор келдик барыбыз. Бул жерде Голландиядан келген окуучулар бар, Бельгия, Германия, Польша, Украина, Испания, Франция, Италия, Таиланд, Япония, Кыргызстан, Турция бар. Жүрөккө сүрөткө түшөлү. Кара, канча адам көп, Бирок даунтаунду кошпойлу же, андай болуп калды. Ушул жерден түшө берели. Давай. Шамуротка бул жерден кыргыздар жолугуп калып, келип сүрөткө түшүп атышат экен, Шан? Видеодан көрдүк эле деген. Ошо видеонун таасири, видеонун күчү аябай сонунда күчтүү да. Эгер мындай жакшы видеого чыккан болсоң, же кандай десем, видеонун форматы, идеясы маанилүү да. Сен жана мен алып барган жармаларды иче алдыңбы? Ошол күнү жүрдү. Ошол күнү ичип койдуңбу? Жаман сагындым. Жанагындай неме кошуп, сметана кошуп ичтиңби? Жана фейс дегенди кошуп, жезем жөнөткөндү кошуп. Анан болматын тауып бардым. Кошуп ошол менен сон болду да. Тиги эмелердичи, беркилерди мамандар. Вареняны жанагындай жакшы адаттап алдым. Сэндвич кылып мектепке ала барганчы. Анан аселдерди, балдарды жеп атабыз аларды. Жеп. Аз калды ал эле. Бирок жакшы, өтө сон болгон да. Сөйтүп кыргыздардан барып ушинтип колдоп турса. Эми мамаңдар Кыргызстандын продукциясы жөнүндө билип, не кылган сонунда. Бирок ошол сиз алып баргандан кийин алар дагы кошумча изилдеп чыгышты да. Башкача маалыматтардычы. Изилдеп чыгып, дагы кандай продукциялар бар, ошолор сиздер алып баргандан кийин кызык болуп калды аларга дагычы. Сен эми Кыргызстанга барганда аларга мисалы эмне ала келсең болот? Вот мына кийиз турат го, кийизден бут кийимдерди, кийизден жасалган мындай бир нерселерди орнамент менен ошодо улуттук ала келсең болот. Мен үйдөгү кичинекей иним бар ушул жерде, азыр 7 жашта. Анын бир өзгөчө бир таланты бар да. Ал пианино сабагына катышкан эмес, же үйрөнгөн эмес, эч ким үйрөткөн эмес. Өзү пианино чектен туаса. Не только пианино, мисалы музыкадан чыгарган, музыка үн чыгара турган нерселердин баарын ойной берет да. Ошого ооз колубуз менен чопо-чогор ала келем деген ниетим бар да. Ала кел, окей. Ал неме экен да, ал адамда сен өзүң деле айттың го, адамдын көзү көрбөгөн менен сулук сезүү органдар күчтүү иштейт да. Ошон үчүн ал баланын таланты бар экен да, туаса. Ошо жана мага деле айтып атышпайбы? Сүрөттөрдү кантип тарттым деп. Жана жаңылыктардан көрдүңүз окшойт сүрөттөрдү. Ооба. Ошол сүрөттөрдү кантип тартты? Зрениең жетпеси дейт. Өткөндө деген мамаң мага телефондон көрсөттү го, сенин тиги ылайдан, кумдан, дагы башка нерседен тарткан сүрөттөрүңдү, бирок уже мен видео узун болуп кетти деп аларды эме кылбадым эле. Биздин мектепте бир-эки буфеттер бар да. Тамактана турганчы.
ошол буфеттеги бир өздөрүнүн фирменный кофелери бар. Ошол кофеге мен атым коюшту, мен атымдай. Кофенин аты мен атым болуп калды эми. Шан болуп калды ошонусу. Вау. Ылдыйна Шамурат деген жазуу бар бирок. Аха. Молодец. Кандай болду ошол видео чыкты, анан сенин видео чыккандан кийинки чувством ал. Видео чыкты, өзүм көрөлектен туруп жанагы байкеме жүрөтүм да. Батыр байкеңе. Аха. Алда көрүп, анан таркап кетти, анан экөөбүз чогуу отуруп видеобуздан чалдым. Телефонду коюп, өзүмдүн айпадымдан чогуу көрдүк да, мындай. Бир убактачы. Кандай мындай рассуждениясы менен. Анан чалып ошол ал ким комментарий жазса мага жөнөт жазып айтып атат да, мына жазыптыр, мынанча жазыптыр депчи. Анан уже убактысы жетпей калды. Комментарий окуганга убактысы жетпей калды. Еще комментарийде неме Шамураттын бул жактагы мамасы ал жерде кыргыз тилинде да ошону которот окшойт, транслейт кылат окшойт, транслейт кылып, анан ошого англис тилинде жооп жазат деген жаман неме жургайымда. Англис тилинде жооп жазат, анан мен бир-эки жолу которуп жаздым да ошону. Ылдыйна жазып койдум которуп. Кандай аябай сонун сөздөр жазылды, өтө күчтүү сөздөр жазылды. Күчтүү сөздөр жазылды. Баары эле мотивация бар. Просто айта турган эле нерсе, колуна эле кармабасаңыздар эле баары боло турган эле нерсе экен. Дагы деле айтам да буну. Бул жерде арыл тапшырылды экен, Ооба. Аябай өтүп кетишти. Эме Чикагонун бир эмеси аябай эме ушундай улуттар көп да. Улут көп экен, акыйкат. Улут көп. Силерде мисалы актар көп го? Мичигандабы? Тынч. Бизде тынч. Моолго барсаң деле, тияка барсаң деле тынч. А бул жакта ушундай. Бирок мындай Чикагодон алыстаган сайын силерге окшошуп кетет. Тынч, актар дагы ошо алыс жашайт да. Биз азыр Шамурат экөөбүз Шамураттын бир жакшы жери бар экен да. Камера болсо деле, камера болбосо деле окшош эле сүйлөйт экен. Кээ бирөөлөр камера койдуң потеря да. Анан ошо Шамурат экөөбүз азыр жолуккандан баштап эле камерага кошосу эле сүйлөшүп атабыз. Бул болбосо деле ушинтип сүйлөшмөкпүз, Жакшы, кубанычтамын. Сен үчүн жанагы акчалар, каражаттар чогулуп калды буюрса. Дагы чогулган болсо дагы деле адамдар чогулта беришет дагы деле. Анан дагы жанагы аял тууралуу айтып берсең, эгерде жетпеген сума болсо, мен баарын өзүм көтөрүп берем деген. Ал ушул жерден мени Facebook'тан көрүп тур да, менин бир мектепте консультант мугалимим бар да. Ошол анан таанышып, мындай Facebook'тан бирөөлөрдүн Facebook'тан көрүп калып, анан ошонун досу бар экен. Жана бизде Гранбелла деген университет бар, ошол университетте профессор экен да. Анын күйөөсү да ошол профессор экен. Анан жазды. Биринчи жазса, анан Facebook'тан жазды да, мен Facebook'ты карабадым. Анан сообщение келди. Facebook'уңду ачып бир окуп кой дегенчи. Мындай бези мен номер тааныбайм да. Бирок регион бирдей эле. Ачтым, ачып карасам, узун сообщение экен. Анан биз ошол сенин азыр акча чогулса чогулсун, чогула берсин. Оюңар 40 000 доллар экен, ошол чогула берсин. Эгерде мисалы үчүн 36 000 доллар болуп токтоп калса, 4 000 биз беребиз. Эгерде 19 000 болуп токтоп кала турган болсо, 21 000 биз беребиз. Ошол 40 000 толуктап беребиз дешти да. Молодец. Кара. Сени ал тааныбайт, Жок, тааныбайт. Бирок историяны окуп тур да, жанагы. GoFundMe'ден окуп ошол жерден. Анан видеолорду көрүп тур. Кесе дагы бир эки жаңылык. Мына Мичигандын бир чоң каналы Fox 17 деген канал бар. Ошол жерде мен интервьюм чыкты, мындай мектептен келип интервью алып кетишти. Анан Америка боюнча дээрлик популярный Wood TV деген бар, окусаңыз керек, билбейм. Wood TV деген канал бар. Эми ал дагы ошол интервью алып кетишти. Ошол бүгүн чыгат ал. Белки Fox 17-ники бүгүн чыгып бүттү баары.
Сізге түркі астын үйреттім. Ооба, мен көрдім ал видеоны, ушул видеонун астына кыстарам. Ал бирок англис тилинде. Англис тилинде. Англис тилинде, азыр англис тилин кадимкидей эме, мисалы мен кече жайында Кыргызстанга бардым эле, англис тили популярный болуп атты да. Англис тилинде чыкканы кайра жакшы. Биз бир дүйнөлүк бир мотиваторду даярдап атабыз. Буюрса Шамураттын келечеги алды да. Шамураттын ар бир ийгилиги тууралуу мындай тепкич менен таанышып турабыз да. Шамурат менин бир туугандай сени келатты десечи, мен сени келатат деп 2 күндөн бери план кылам, бирок ушул убактарга баягындай болуп график аябай башка жумуштар чыгып, анан азыр эжек мурдагыдай бир күндө бардык нерсени пытыратып сала албайт да. Кичинеден кийин уже чарчайт, уже энергия калбайт. Анан кантип Шамуратка жетем? Тем более сен графигиңди заранее билбеген үчүн мага аябай чоң проблема болду да. Өзүм график өзүмө ташынап болуп калды. Аны ким түзөт силердин графикти? Биздин график Калифорниядан чыгат да. Калифорния, Сакраменто шаарынан приказ келип чыгат ошол жактан. Азыр убактым бар буюрса. Саат канча болуп калды? Так, 3-кө, Биз 3:50-лөрдө жөнөсөк болот да. Дагы убактым бар, бир 10 мүнөттөн ашыгыраак убактым бар.